уктуруу. Эмне үчүн врач болгум келди? Ушул күнгө чейин журналисттер, телерадиодон келгендер ар дайым суроо беришет. Кандайча врач болуп калдыңыз? Эмне себеп болду? деп. 10-11 жашта болсом керек. 1938 жылдарга чамасы. Энемдин жалгыз бир тууганы Молдо Бектуров деген таекем бар эле. Эсимден эч качан чыкпайт. Адамгерчиликтүү, жаш болсо дагы оокат кылганы, айылда бирден бир тың адам болчу. Мени жакшы көрүп, жанынан чыгарчу эмес. Ошол таекем аял алып, аялы Шамырзанын боюнда болуп, биринчи төрөшү. Төрөгөндө баш аягына чейин эшикте таекем экөөбүз байкап карап турабыз. Тышкы үйүнө жерге чоң калың саман салып, ортосунда коюлган тике мамы толго башталганда жатпайт. Ошол мамыны кармап алып, толго болгон сайын кыйкырып, кыйналып тегерине берет. Жанында бир колу күчтүү эркек адам, аялдар күтүп даяр турушат. Качан кыканагы жарылганда суусу чыгып кетет. Ошондо убакыт жетти деп, жаңкы тартчу киши артына тизеле отура калып, бир тизесине төрөп аткан аялды отургузуп, эки колдоп жатынын басып төрөтүнө аракет жасайт. Ошентип күч менен тартып, жатынды басканда, жатындын оозу ачыла электе күч менен баланы төрөтөт. Кыйналып чыккандан кийин, жатындын бала чыкчу мойну күч менен айрылып, канага баштайт. Кан көп кеткен үчүн аялдын кан тамыры, басымы төмөн түшүп кетип, баш айланып, акыл эсин жоготуп, жыгыла баштайт. Ошондо таекем экөөбүз эшиктин алдында карап турдук эле. Калың самандын асты менен кан агып тышка чыгып атты. Ошондон баштап кара басты. Сары шайтан өпкө боорун сууруп кетти деп кыйкырып өкүрүп, башына, бетине муздак суу чапмай, мылтык атмай, кээде болсо эшиктин алдында бүркүттү отургузмай, болбосо эс ала албаса башка үйгө сүйрөп жөнөмөй. Акырында коочу деген адис болчу эле. Ошол адам кайдан жайдан чыга калды билбейм, көчөнүн башынан атчан чапкан бойдон кыйкырып келатат. Ташта эле ташта деп. Атынын ар жагына, бер жагына оодарылып, камчысы менен чапкылап келатат. Күткөн эле эшикти ачып даяр турат. Коочу аттан ыргып түшүп, бакырып өкүрүп, эси ооп жаткан аялды камчысы менен чапкылап кирет. Ошондо ошол таажеңем кадимкидей көзүн ачып, үшкүрүп, эсине келип калды. Карап тургандар коочуну ушунчалык жакшы көрүп, Кудай жиберген адам деп кадырлашты. Коочу элге айтып атат. Андан сурап да жатышат. Кайсы ченден бул шайтан итке жолуктуң деп. Коочу айтып атат. Ак суудан келатсам, ак суунун суусунан көпүрдөн өтүп калдым эле. Ошондо өпкө жүрөк тиштеп, акылдап жүгүргөн ит келаткан экен. Ошондон сабап кууп отуруп айдап келбедимби? деп. Ал итти куугунчу үйгө чейин кууп кирип, тиги эс үчүн жоготкон аялдын өпкө жүрөгүн куугунчудан коркуп кайра эсине сала коет экен. Ошол замат эсине келип айыгып кетет имиш. Ушунун баарын өзүм көрүп, угуп, коркуп, титиреп отурам. Андан да кызыгы, түнкүсүн ушул шайтан кайра келип калбасын деп, эшиктин эки жагында, бир жагында жаңкы менен эч кимди уурдаган Дөөлөтбай, экинчи жагында Мамаке отурат. Жаман чырак үлпүлдөп күйүп турат. Биз отурабыз тегеректеп. Таажеңем сүйлөп, эсине келип оңолуп калды. Эл жаткандан кийин менде уйку жок. Коркуп эле энемдин жанында каралап отурам. Кез-кез уктап, корулдап коюп Дөөлөтбай, Мамаке отурат. Бир малда Дөөлөтбай жаман калпагы менен жерди бир урду. Таңдын оозун урайын. Көрчү муну? Акырын байкатпай өтүп баратканын деп. Ан сайын менде жан жок. Дөөлөтбай анча-мынча чымындары болсо керек, чынбы же жалганбы билбейм. Кийин ушу киши менен тоого отунга, карагайга чогуу чыгып, өйдө ылдый ачык сүйлөшүп калдык эле. Бир күнү: "Ятай эке, ушул ырым-жырымды кайдан үйрөндүң?" десем, тоодо эс алып отурдук эле. Дөөлөтбай айтып берди. "Так ушул жерди чоң кокту деп койчубуз.
Ушинтип күзүндө отун алып жүрүп, чарчап, карагайдын түбүнө уктап кетиптирмин. Бир убакта ойгонуп баратсам, төшүмдө бир сары улак секирип ойноп атат. Улактын арткы буту колума урунуп, бек кармап алдым. Ойгонуп турсам, улак кадимкидей жалынды. Айланайын аке, каалаганыңды аткарамын, кое бер деп. Анан ошол сыйкырдуу улак ушул өнөрдүн баарын үйрөттү деп. Оозубузду ачып, эзибиз огончо коркуп да, таң калып да уктук. Ошондон тартып, Дөөлөтбайды бакшы көз ачык деп баалачубуз. Ошол түндүн эртеси үйгө келгенде мамекеден сурадым. Ата, түндө Дөөлөтбай шайтандын өтүп баратканын байкап калып, калпагы менен бир чаап өткөзбөй тосуп калды. Сен жанында отурдуң эле. Көрдүңбү ушул шайтанды? Десем, атам, жок, мен көргөн жокмун, деди. Атам байкуш коркок киши эле. Калп айтканды билчү эмес. Таажеңем ошондо эркек бала төрөгөн. Кийин талпынып күлүп калганда чарчап калды. Таякем бир жолу аялын сабап жатканын көрүп калдым. Сен акмак, баланы терезеге жаткырып коюп, кулатып өлтүрдүң деп күнөөлөйт. Чын же калп экенин билбейм. Ошентип Таякем 1939 жылы армияга кетти. Кат жазышып турдук. Мына мөөнөтү бүтүп келейин дегенине 2 ай калганда согуштун биринчи эле күнү кайтыш болсо керек. Эсимде жок. Бир алыскы чек арада кызмат өтөчү эле. Ошол бойдон дайыны чыкпай, кандай болуп жоголгону ушул күнгө чейин белгисиз. Ойлойм. Ошол уруш башталганда биринчи эле күнү бүт баарын жоготса керек. Өкүнүчтүүсү өтө эрте кетти. Жашы 20-нын эле тегерегинде болсо керек эле. Эң өкүнүчтүүсү ошол эркек баласы жок деген даман болсо, Таякемдин аты өчпөй калат беле. Аялы бечара күтүп, ыйлап жүрүп, колхоздун жумушунда, эгин оруу убагында жалаң ошондой жаш келиндер, баарынын күйөөлөрү армияда. Ошол таажеңем байкуш бутунун балтырын кесип алып, ошонун каны менен качан бактым ачылат деп жазып отурганын эч качан унутпайм. Ал убакта врач, медсестра, дары-дармек дегенди көргөн эмеспиз. Ооруп калган кишилерди айылда Дөөлөтбайга окшогон 2-3 бакшы молдолор бар. Ушулар көрөт, ушулар дарылайт. Булардын диагнозу суук же ысык деген 2 дарт. Өзүм көрүп калдым. Тамырды кармап туруп же сууга салат. Эч тамак бербей дарылайт. Мөөнөтү 1 ай. Бул суу ичириш. Мен кийин түшүндүм. Эгер инфекциялык оору болсо, анда температурасы абдан көтөрүлүп, денеси күйүп ысып кыйналса, бул организмде микробтун болушу. Ал эми микроб өзүнчө денени ууктурчу зат чыгарат. Адамдын акыбалынын оор болушу ушундан. Мына ушундай убакта сууга салган туура. Азыр деле биз дары-дармектин жетишкенине карабай, ооруган адамга суюктукту көп ичиңиз дейбиз. Себеби сууну көп ичсе, тер сийдик менен кошо чыгып, адамдын ал акыбалын жеңилдетип, оңолуп кетүүгө жардам берет. Айылда мен жакшы көргөн агалардын бири Самсалы абам. Өңү чаар, кебетеси бир укмуш, чоң дардайган киши эле. Бирок ички дүйнөсү, кенендиги, адамгерчилиги укмуш эле. Ушунчалык тамашкой киши болчу. Адамдын боорун эзип салчу. Кийин мен доктор болуп барганда бир кезигип алып, көп адамдар турган экен. Эй Мамбет, бизде илгертен 2 эле оорунун дарты бар эле. Бирөө суук, экинчиси ысык деген. Дарысы деле экөө эле. Суу же күчтүүлөп тамак ичирмей. Азыр эми доктурлар дагы, оорунун аты дагы, дарынын аты дагы көбөйдү, деп күлдүрдү. Тургандар Самсалы абамдын кылыктарын айта баштады. Ошол эле чоң короодо бир топ кишилер чогулуп кобурашып отурсак, бир сакалдуу Кытайдан келген биздин айылдык киши экен. Жаагын сүлгү менен байлаган, онтоп сүйлөй албай.
Самсал абага тишим ооруп, 3 күндөн бери азабымды көрсөттү, дейт. Абам да ошол замат ал кишиге: "Сен 150 мм дат баскан мык, бир соконун тишин, анан 1-2 метр зым таап кел", дейт. Тиши ооруган бечара колхоздун короосу чоң да, айткандарын тез эле таап келиптир. Зымды мойнуна илип, соконун тишин мойнуна асып, бери дат баскан чоң мыкты оозуна тиштетип, 1 саат чыдап тур, дейт. Тиги киши баарын аткарат. Бир аздан кийин эле: "Ох, айланайын самсалы. Оңолбодумбу? Тишимдин ооруганы басылды", деп жалынып жиберди, дейт. Мында ооруган адамдын самсалга ушунчалык ишенгени көрүнөт. Азыр бизде деле врачка ооруган адам ишенсе, эмне берсе да жагат, айыгат. Азыр көптөн бери кара басуу деген жоголду. Кийин мен доктор болуп түшүнүп калганда көзүм жетти. Эс үчүн билбей жаткан аял сүйлөй албай жатканы менен ар жагында баарын сезип турат. Анын дагы ишенгени куучу. Куучу келатканда жабылып турган эл кыйкыра баштайт. "Ач эшикти, ташта эле ташта", деп куучу кирип келип аялды чапкылай баштайт. Ошондо тиги аял: "Эми оңолдум го, куучу келди", деп жанынан үмүт кылып көзүн ача койгону ошондон болсо керек. Экинчиси, жатынын айрылып кан кетип жаткан жери, кандын басымы түшүп кетип, кан акканы токтоп калса керек. Кан басымы көтөрүлүп, өзүн түзүк сезип калышы мүмкүн. Кийин мен 4-курсту бүтүрүп, Ошто 2 ай практикада жүрүп, каникулга келсем, кошуна бир жеңем Түркөбай Абдылда деген аганын аялы толготуп, эл жыйылып турган экен. Мурундагы төрөгөндө кара басып төрөптүр. Атайын бардым. Барсам боз үйдө экен. Эшиктин алдына бүркүттү байлап коюптур. Мылтык, чака, муздак суу коюп, дагы ошондой болуп төрөйт деп камынып жатышыптыр. Боз үйгө кирсем, баягы эле саман салынган. Боз үйдүн ортосуна бакан тагылган. Ошол баканды кармап алып эле жеңем онтолоп кыйналып, баканды айланып жаткан экен. Мен жанына барып, жеңемден: "Меди институттун 4-курсун бүткөрүп келдим. Менин тилимди аласыңбы? Сени кара бастырбай эле аман эсен төрөтөм", десем, жеңем ушунчалык кубанып кетти. "Айланайын кайным, мен макулмун. Эмне десең угайын", деди. Өзү бечара коркуп, көз алаңдап, айласын таппай турган экен. Мен айттым: "Жеңе, жатыңыз", деп төшөнчү салып берип, жанына отуруп, кагаз карандаш алып жатынды, анын ичинде жаткан баласын, бала чыкчу жердин баарынын сүрөтүн тарттым, чиймелеп түшүндүрдүм. Эмне үчүн толгоо дейт? Толгоо качан башталат? Бала төрөөр убагына жеткенде, Кудай Таалам ушундай жаратса керек, аялдын жатынынын булчуң эттери ушунчалык күчтүү болот. Төрөөрдө ошол жатындын булчуң эттери кысылып, баланы чыгарууга, төрөткө жардам берет. Толгоо деп жатпайбызбы? Ошол толгоо жатындын сыгылышына түрткү берет. Кысып сыккан сайын баланы жылдырып, баланы тышка чыгарууга аракет кылат. Кысканда жатын кайра тарабайт. Ошентип улам кысып отуруп, кээде бул толгоо деп атпайбызбы? Ар кандай убакытка созулат. Кээде 5-6 саатка, кээде 1 суткалап кетет. Ошентип улам кысып отуруп, кыскан сайын жатындын мойну, бала чыкчу жери акырындап ачыла баштайт. Бир аз ачылгандан кийин каканагы жарылат. Каканак деген жука желше. Ичи толтура суу. Бала ошонун ичинде жатат. Каканагы жарылганда, ошондо карап тургандар төрөтчү кишилердин түшүнүгү боюнча төрөткө убакыт жетти деп колу карлуу эркек киши тартып, күчкө салып төрөтө баштайт. Баланын башы чыга элек. Чыкса дагы анча-мынча ошентип күчкө салып, жатынды басып жатып, күч менен бала чыгат. Чыкканда жанагы жатындын мойну айрылып, кан кете баштайт. Аялдын жатыны, жыныс органдарынын кан басымы башка органдарга караганда алда канча көп. Кан акпас үчүн, кара бастырбас үчүн эмне кылуу керек? Толготуп аткан аялга эч тийбеш керек. Сөз менен түшүндүрүп, чыда, боло элек, убакыт деп. Билген киши баланын башы чыгып келатканын байкап туруп, качан баланын башы чыкчу жатынын мойну ачылып, туура келгенде дароо толгоо келип, жатынын кысымы менен бала өзү төрөлөт. Жатын айрылбайт, кан кетпейт. Кан кетпегенден кийин кандын басымы түшпөйт, башы айланбайт, эз учун жоготпойт, кара басуу деген болбойт. Жеңеме
ушунун баарын түшүндүрдүм. Аман эсен эркек бала төрөп берди. Төрөгөндөн кийин дагы көз алаңдап коркуп атат. Качан кара басат деп. Жеңе коркпо, болбойт эчтеке деп мен жанында отурам. Көзү жетти кара баспаганга. Анан ыйлап сүйүнүп, мени өпкүлөп, алкышын айтып, жалынып атат. Эшикте турган туугандары чыдамсыздык менен күтүп атышты. Бардыгы жакшы болгондон кийин сүйүнчүлөп, ыраазы болушуп, мага баягы куучуга алкыш айткандай алкыш айтышты. Мына түшүнбөстүктүн кылган иши. Кийин мен институтту бүткөндө ушунун баарын Ден соолук журналына жаздым. Анда эми үчүн төрөт үйүндө төрөгөн аялдарды кара баспайт, же төрөт үйүнө баягы шайтан иттер кире алышпайбы деп. Ошондон кийин көпчүлүк аялдар төрөт үйүнө барып төрөй баштады. Жакшы жери кийинчерээк аялдар төрөй турган үйлөр курулуп, төрөтчү доктурлар да көбөйдү. Ошон үчүн болсо керек, азыр кара басты дегенди укпай калдык буюрса. Дагы бир оюма кылт эткен жери, бала чагымда врач-фельдшер дегенди уга элегимде, кантип ушул кыйналган оор адамдарга жардам көрсөтө алам деп жүргөнүмдө 1939 жылы карындашым Бейшакан төрөлүп калды. Ылдый Жер калаң суусунун боюнда Эсенбай деген тууганыбыз чоң атам жайлап кышы жазы менен ошол жерде жайлашчу. Биз энем, чоң энем болуп, ошолордун жанында жаман алачык менен кошо туруп калдык. Бейшакан төрөлдү. Төрөлгөндөн кийин оозун ачып эмчек эме албай, күн-түн дебей кыңылдап ыйлап чыгат. Энем эмизейин деп аракет кылат, эме албайт. Бир күнү ары алысыраак Жумабай деген киши жашачу эле. Ошол киши энемди чай ичип кой деп чакырып калды. Энем, чоң энем экөө кетти. Энем мага баланы тапшырды, карап отур деп. Кийин ойлосом, байкуш энем көптөрөп, көбөлүп, көнүп, же бул баладан түңүлүп калганбы? Ошол кейпи менен мага таштап конокко кеткен. Мен бала менен калдым. Жаагы басылбай үңүлдөп ыйлап эле жатат. Карап отуруп, мен чыпалагымды оозуна кичине салып көрсөм, ооз ачылбайт. Бирок сездим, ар жагынан соруп атканын. Чыпалагымдан кийин тилимди салдым. Дагы эле соргонсуп атат. Жаагын анча-мынча ушалап, дагы күчкө салып чыгарганда, тилимди салсам, сора баштады. Ошол замат бир жаман эле чүпөрөктү таап алып, сүткө чылап берсем, сора баштады. Андан кийин талканды чылап бере баштадым. Кудай жалгап сора берди. Бир топ соргондон кийин бая тынымсыз ыйлап аткан бала уктап кетти. Аңгыча энем келип калды. Ыйлабай, дымы чыкпай калганын көрүп, энем байкуш өлүп калдыбы дейт. Мен, эне, тез эмес деп кыйкырып жибериптмин. Энем отура калып эмиссе, шапылдатып соруп жиберсе болобу? Ошентип, ошол карындашымды аман алып калдым. Ошондогу менин сүйүнгөнүмдү айтпа. Ошол карындашым кийин 4-5ке чыгып калганда, от жаккан мордун алдында темир меш деген жок, тегеректеп жылынып отурчу элек, кийим деген жок. Бир убакта карасам, Бейшакандын көтөнүнөн кыймылдаган узун ичке курт чыгып келатат. Мен көрө коюп, коркуп да кеттим. Колум менен сууруп алдым. Отко салып өлтүрдүм. Кийин врач болгондо түшүндүм. Ичегинин ичинде жашаган глис курт экен. Бул курт ургаачы, эркеги болуп экөө жашайт. Эсимде, экинчиси 2-3 күндөн кийин дагы чыккан. Көрсө бул куртту бозо ичкенди дагы бозо айдап чыгат экен. Ошол карындашымды жакшы көрөр элем. Кийин 10-чуну бүткөндө мединститутка өткөзүп, аны бүтүп турмушка чыгып, 4 балалуу болуп, инфекция боюнча адис болду. Ошол бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп жүрүп, жаш эле убагында жаман ооруга, ракка чалдыгып, кайтыш болуп кетти.
Дагы бир түрткү болгону, врач болсом дегенде ушул убакта айтпадымбы? Доктор, дары деген жок эсе. Айылдан кээде тыбырап, ичим эле ичим деп атып, 2-3 күндө өлүп кеткендерди, айрыкча кыштын күнү өпкөсүнөн чочуптур деп 8-9 күндө кайтыш болуп кеткендерди көрүп келчү элем. Кантип ушуларга жардам кылсам деп ойлончумун. Ошон үчүн 10 классты бүтүрүп атканда орус майор келип, ким мединститутка окуйм дейт дегенде, ооза челекте мен деп жазылгам. Ошентип оюм аткарылып, мединститутка кирип, даярдоо курсунан окуй баштадык. Жетекчибиз Любовь Сергеевна деген институтта кадрлар бөлүмүнүн башчысы экен. Ушул кишини шайлашты. Ушундай салаваттуу, кичпейил, сулуу адам эле. Бизге өз баласындай эле көз салды. Себеби биз кийин ойлосом, эчтеке түшүнбөгөн, эч тарбия көрбөгөн, билим деген жок, бир эле бечаралар экенбиз. Эртелгеч окуубузга дагы, жатаканабызга дагы келип, ал акыбалыбызды сурап, көңүлүбүздү көтөрүп турчу эле. Өмүр бою Любовь Сергеевнага рахматымды айтып келатам. Комендантыбыз Надежда Сергеевна деген токтоо, орто жашар аял эле. Мунун дагы бизге жасаган эмгеги зор. Бул дагы ар дайым жаткан жерибизге келип, шейшептерибизди алмаштырып, кез-кези менен эсимде, жокчулук. Бир айда алмаштырса дагы ошого ыраазы элек. Себеби мен буга чейин шейшепти көргөн эмесмин, жаткан да эмесмин. Сабакка кээ бирөөбүз жыңайлак эле барып келчүбүз. Бир күнү комендантыбыз Надежда Сергеевна 50-60-ыбызды чогултуп мончого алып барды. Анда шаар боюнча бир эле монча бар экен. Бул азыркы кардиологиянын поликлиникасы турган жер. Буга чейин мен самынданып, ысык сууга түшүп көргөн эмесмин. Самын дегенди дагы көргөн эмесмин. Көргөм, энелерибиз шакар самын жасоочу эле. Шакар чөптү өрттөп, гүлүн алып, аны бирдемени майына аралаштырып, кайнатып, жууруп, тоголоктоп, муздатып, кургатып, ар түрдүү көлөмдө жасашчу. Андай жасалма самынды деле колунда барлар жасашаар эле. Ошол самын котурга, денеге жара чыкса, чакалайга дары болчу. Кийин жоголду. Дүкөнгө суксилия деген самын чыга алып жүрдү. Ал тери кычса, жара чыкса, какач болсо, чачыңа дары дешчү. Ошентип Надежда Сергеевна баарыбызды тизип алып, мончого алып барды. Мончо дегенди биринчи угуп, түшүшүм. Бир кесим кара самындан берип, шашпай түшүп чыккыла деди. Мончонун ичине кирсем, абдан ысык. Ысык муздак суусу менен жакшы самынданып түштү. Ошондо таң калганым, таманым катуу чор баскан. Баягы ысык сууга самынданып түшкөндөн жибип, жумшап калган экен. Түшүп бүткөндө карасам, таманымда миңдеген чекиттер. Чет жагын жибигенде тырмактап сүрүп тазаламыш болдум. Орто чени капкатуу, сезбейт. Кийин 2-3 жолу мончого барганда жибип, жумшай баштаганда көрдүм. Ошол миңдеген кара чекиттер бүт тикенек экен. Эч оорутчу эмес. Көрсө, таманым чор болуп, өлүк болуп калган. Тикенек ошол чорго кирип, өлүк жерге оорутпай сынып кала бериптир. Ошол чор тикенектерди тазалап, көптөгөн кийин көрдүм. Тазарган соң бутум бир аз кичине көрүнүп калды. Мончодон чыктык. Кийинели деп, кийимибизди алып келди. Кийимден деле ырыстуу эчтеке жок. Бир шым көйнөк бүттү. Көпчүлүгүбүздүн шымдарыбыз, байкуш энелерибиз көбүрөөк чыдасын деп тизесине, көчүгүнө, чурайына тери же эски кайыштардан каптап тигип койгон бирдеме. Комендант жаман кийимдерибизди дезинфекция кылабыз деп автолавкага салып жибериптир. Негизги максаты битибизди жоготуп, өлтүрүү керек десе керек. Ал кайдан билсин, жогорку ысык температура тери кайышты күйгүзүп жиберерин. Кие коелу десек эле, алаасы, тизеси, тери тиккен жердин баары куурулуп күйүп кеткен. Көзүмө көрүнүп турат. Комендантыбыз башын мыкчып бакырып алды.
Мен азыр келем, чыдап отуруп тургула деп. Айлабыз канча суу чачышып, тытышып, күтүп, ойноп отура бердик. 1 саатта келди го. Институттун арабасы бар эле, кызыл аттуу. Ошол арабага ак дамбал көйнөк салып келди. Баарыбызга бир көйнөк дамбалдан берди. Ошол дамбал көйнөктөрдү ооруканада жаткан адамдарга берчү эле. Анда баарыбыз тыртайган арык балдарыбыз. Дамбал көйнөк чоң размерде экен. Ошону кийип, жеңин чыканакка чейин түрүп, белин түйүп, жыртыгын капталына келтирип, мончодон аппак болуп, инкубациядан чыккан тооктун балапанындай болуп жайнап чыктык. Мага бул кийим жакты. Себеби жаң кийим кийишим биринчи жолу. Ошол аппак форма менен 1 айдан ашык окууга, көчөгө, кээде киного барып жүрдүк. Анда адамдар андай нерсеге таң калчу деле эмес. Себеби турмуштун кыйынын, согуштан кийинки жокчулукту баары түшүнүшчү. Ошентип окуп жүргөндө октябрь ай болуп калган. Бердибаев Мукамади деген жакын агам армиядан келип, Ошко обкомго иштеп кеткен. Ушул агам өзүнүн жумуштары менен Оштон командировкага келип, мага учурашайын деп келип калды. Менин кейпимди көрүп, суугураак болуп калган. Бутумда эчтеке жок. Жылаңайлак жүрдүм эле. Көрүп чочуп кетти. Ай бала, бутуңда эчтеке жокпу? Үшүбөйсүңбү? деп. Жок аба, үшүбөйт. Көнүп калгам, демиш болдум. Жүрү дүкөнгө. Бутуңа бирдеме алып берейин, деп ээрчитип чыкты. Анда дүкөндө эле анда-санда жок кесе. Карап жүрөбүз. Бут кийим жок, көрүнбөйт. Кеч кирип баратат. Бир дүкөнгө кирсек, бир туфли бар экен, таманы калың. Анда буттун размерин деле билбейм. Размерин уккан эмесмин. Алып кийип көрчү деди. Кийип көрсөм, оозу тийбей койду. Кичине экен. Авам, кой, батпайт экен. Жүрү, дагы издеп көрөлү, деди. Жок аба, ушуну эле алып бер, десем, ай бала, бутуңа батпаса эмне кыласың, дейт. Мен, кой туруңуз, азыр баткызам, деп эшикке чуркап чыгып, сууну кечип келип, тепкилеп бутумду батырдым. Бутумду кулпу салгандай эле кысты. Авам, кой бала, бутуңду оорутат, бутуң өлөт, дейт. Мен, жок аба, бутум эчтеке болбойт, ботинке чоюлат, кеңейет, деп атып алдырып алдым. Мындай чыгаар замат. Жатаканамды көздөй чуу койдум, сүйүнгөн бойдон. Жатаканага келип, тумшугун бычак менен тилдим. Ичине суу кесиптен аябай тыктым да, койкамдын алдына 2 күн коюп койдум. 2 күндөн кийип алып, бутум жыргап эле калды дейсиң, көйрөңдөнүп ары бери басып жүрдүм. Тепкилеп кийип жүрүп, кийин кеңейип, бутумду кыспай калды. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.